Жамгырдын суусу териге абдан пайдалуу жана жакшы тазалоочу каражат. Териңиз кургак же нормалдуу болсо, чай, майлуу болсо, ромашканын кайнатылган суусун тазалоочу каражат катары пайдалансаңыз болот. Жүзүңүзгө чыккан бүдүрлөр тезирээк кетсин десеңиз, аны колуңуз менен сыгууга шашылбаңыз. Алгач башыңызга сүлгүнү ороп, бир канча мүнөт кайнак суунун буусуна тосуңуз. Андан соң жумшак щетка менен акырын щеткалап, суу менен чайкап коюңуз. Сууктан колуңуз жарылып жатса, бир кичинекей кашык балды жарым кашык суу менен аралаштырасыз. Кечинде ошол аралашманы колуңузга сүртөсүз. Ал турсун жукарак колгап кийип жатсаңыз, теринин азыктануусуна сонун шарт түзүлөт. Бир жумуртканын сарысын 3-4 тамчы оливка майы жана лимон суусу менен жакшылап аралаштырат да жүзгө сүртөт. 15 мүнөт өткөн соң жылуу суу менен чайкап коет. Бул терини жакшырышы үчүн пайдалуу маска. Кашыңыздын коюу болуусун кааласаңыз, калем менен боеоонун ордуна бир аз упа сүртөсүз. Андан соң күрөң түстөгү көз боегуч менен сүртүп коесуз. Чач кургаткычты мүмкүн болушунча аз колдонууга аракет кылыңыз, себеби ал терини дем алуусуна тоскоол болот. Жумада убактыңыз болсо, бир жолу колуңузга майлуу крем сүртүп массаж жасаңыз. Колду жууган соң аз өлчөмдө уксус кошулган суу менен чайкап койсоңуз, кургап кетүүдөн, жарылуудан алдын алат. Чачыңызды жуугандан соң сууга оливка майынан бир тамчы аралаштырып чайкасаңыз, чачыңыздагы бут чарчаганда кайнап жаткан 2 литр сууга тазаланган 5 апельсиндин кабыгын салыңыз. Андан соң оттон алып 20 мүнөт муздатыңыз. Даяр болгондон кийин ысык суу куюлган ваннага жуунсаңыз болот. Таманыңыз жаш баланын таманындай жумшак болсун десеңиз, бир жума бою бутуңузга вазелин сүртүп, байпак кийип жатыңыз. Терини жылмакай жана жандуу көрүнүш үчүн бирдей өлчөмдөгү авокадонун, буудайдын, оливка майын жана 2 аш кашык балды аралаштырып териге сүртөт. Бир аз убакыттан соң жылуу суу менен чайкап коет. Жатканда бийик болбогон жазды колдонуу же мүмкүн болсо эч колдонбой коюу пайдалуу. Жүзүңүздөгү бырыштарды алдын алуу үчүн чалкаңыз менен жатсаңыз болот. Кызарып кеткен убактарда терең дем алып, демиңизди акырындап чыгарыңыз. Бетиңиздин кызгарганы заматта кетет. Эртең менен дайым бир чай кашык оливка майын ичип жүрүү абдан пайдалуу. Витамин А-вит витаминин таблетка түрүндөгүсүн ичип, суюгун чачтын түптөрүнө сүйкөсөңүз, чачтын түшүүсүн, ачекей болуусун жана какаштын алдын алат. Сарымсакты шире сыккычтан өткөрүп, бир аш кашыгына бир аш кашык зайтун же башка өсүмдүк майын кошуп аралаштыруу керек. Чачтын түбүнө сүйкөп, 15 мүнөттөн кийин шампунь менен колдонуп, жылуу суу менен жууп салыңыз. Аптасына бир жолу колдонуу зарыл. Сүргүчтөн өткөрүлгөн пияздын 2 аш кашык ширесин сыгып алып, ага 1 чай кашык зайтун майын, 1 жумуртканын сарысын, 1 чай кашык бал, 1 чай кашык шампунь кошуп, бир массага келгиче аралаштырабыз. Боткону чачтын түбүнө сүйкөп, башка полиэтилен баштыгын кийип, үстүнөн жоолук менен ороп коюу керек. 1 сааттан кийин шампундап, жылуу суу менен чайкап коюңуз. Аптасына 2 жолу колдонуу сунушталат. Алоянын ширесин сыгып алып, чачтын түптөрүнө сүйкөп, 15-20 мүнөт коюу кажет. Убактысы келгенде жылуу суу менен чайкап коюңуз. Май. Башты жуурдан 30 мүнөт мурун чачка кастор майын сүйкөп, анан шампунь колдонуп, жылуу суу менен чайкап коюңуз. Ушул эле ыкма менен уйгак, зайтун майларын колдонсоңуз болот. Аптасына 2 жолу гана колдонуу кажет. Айран майонез. Башта жуурдан мурун айранды же майонезди чачтын түптөрүнө сүйкөп, 20-30 мүнөт кармап, шампунь менен жылуу сууга чайкайбыз. Булар чачтын түшүшүн алдын алуу менен үтүк фенден жабыркап, кургаган чачтын жылтырап туруусуна жардам берет. Аптасына бир жолу колдонсоңуз болот. Чай. Шалфей, чалкандан даярдалган чайды демдеп ичип, ичкенден ашканы менен чачты чайкап коюңуз. Апельсин. 2-3 апельсиндин кабыгына 1 литр кайнак суу куюп, 3 саат тыныктырып коюңуз. Бул суу чачты азыктандырып, жылтыратып коет. Ямайка. Алсыз чачтарды калыбына келтирүү үчүн кактустун ширеси жардамга келет. Чачыңызга тегиз сүйкөгөн соң 30 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Канада өлкөсүнүн айымдары чачтарынын ар дайым жалтырап жүрүүсү үчүн чачты жууп бүткөн соң алмак-салмак ысык муздак сууга чайкап коюшат. Шотландия өлкөсүнүн айымдары ачык түстүү чачтардын түсүн сактоо үчүн ромашка чөбүн демдеп, чачыңызды чайкап турушуңуз керек деп айтышат. Франциянын айымдары уктаардын алдында күн алыс ши майын сүйкөп жатуу керек деп кеңеш беришет. Германиянын айымдары кайраттуу жылтыраган чачка ээ болууну каалагандар жарым литр сыра менен жылуу сууну аралаштырып, чачка сүйкөп, 20 мүнөттөн кийин жууп салышат. Италиянын айымдары эпке келген жана бекем чачка ээ болуу үчүн зайтун майын колдонушат. Чачтын түптөрүнө массаж жасаганча сүйкөп, андан кийин тарак менен тарап, 30 мүнөттөн кийин жууп салышат. Румыниянын айымдары чачыңыздын ачык түстүү болушун кааласаңыз, анда чачка сүйкөгөн бальзамга 1 чай кашык бал кошуп койсоңуз болот.
Австралиялык айымдар чачтарынын жылтыраак болушу үчүн эквалипт майын колдонушат. Чачтын түптөрүнө сүйкөп 20-30 мүнөттөн кийин жууп салышат. Эске алуучу маанилүү жагдай: ар бир маска аптасына 2 жолу гана колдонулат. Кармоо убактысы 10 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин. Чачка маска сүйкөгөн соң жакшы натыйжага жетүү үчүн желин баштык кийип, ысытылган сүлгү менен ороп жылуу кармоо керек. Ал эми жууган учурда сөзсүз жылуу сууга шампунь менен жуулат. Алсыз жана боелгон чачка кам көрүү. Чачтын түшүшүн жана сынып алын жоготушун ар кандай каражаттар аркылуу чайкоо жана маска бальзамдарды колдонуу менен кам көрөбүз. Дагы туура эмес тамактануу да чачтын бузулушуна алып келет. Маскалар: бал маскасы. 1 кашык балга 1 кашыктын жумуртка сарысын, 1 кашык коньяк, 1 кашык касторова майын жана 1 кашык алояны согун кошуп жакшылап аралаштырып маска жасайбыз. Аны 5 мүнөт ичинде массаждап чачка коебуз да салфан менен ороп 30-40 мүнөт кармап жылуу суу менен чайкап коебуз. Жалаң балдын өзүн чачка маска катары койсо да болот. Айран маскасы. 1 стакан маскага кара нандын кичине бөлүгүн кошуп, аны чачка сүйкөп, анан 1 саат кармап, андан соң жууп салыш керек. Ошондой эле чачка пияз жана кара нандар менен да маска жасаса болот. Бирок биз жогоруда сөз кылган маскалар эң жакшы маскалардын катарына кирет. Чачты жуугандан кийин сөзсүз түрдө аны ар кандай кычкыл каражаттар менен чайкаш керек. Анткени шампундун жана самындын шелочтору чачты ысык суу менен чайкаганда кичине кургатып, жабыркатып коет. Жагымсыз жыттан арылуунун жолдору. Балык же сарымсактан калган колдогу жытты жөнөкөй эле туз менен сүртүп, кийин самындап жууп кутула аласыз. Ооздогу сарымсак жытын бир аз петрушка чөбүнөн алып чайнасаңыз, жыт заматта жоголот. Идиш аяктагы жагымсыз жыттарды жылытылган тузду сүртүп, кийин чайкап коюу гана жетиштүү. Ал эми кашык жана айрылардагы жытты биринчи самындап жууп алып, андан соң өсүмдүк майы менен арчып коюуну сунуштайбыз. Ашкана тактайындагы пияздан калган жытты туз менен сүртүп коюу менен жең аласыз. Ашкана бөлмөсүндө пайда болгон жагымсыз жыттан кутулуунун да жолдору бар. Биринчиси ачык идишке бир аз уксустан куюп, кийин бөлмөнү шамалдатып коесуз. Дагы бир ыкмасында жылытылган плитага апельсин, лимондун кабыктарын же туздан себелеп койсоңуз да жыттан бат арыласыз. Сүтүңүз байып, бөлмөлөр күйүк жыттанып калса капаланбаңыз. Себеби биз сизге мындай нерсе менен күрөшүүнүн жолун үйрөтөбүз. Сүт байып кетери менен ошол плитанын үстүнө туздан сээп, нымдалган кагаз менен жаап коюу керек. Ошондо жыт да бүт бөлмөнү кыдырып кетпейт. Бөлмөдөгү боектун жытынан сарымсакты майдалап, идишке салып, ачык жерге коюп арылсаңыз болот. Ошондой эле туз да өз жардамын берет. Тамекинин жытынан кутулуу эң татаал жолдордун бири. Аны бөлмөнү шамалдатып да кетире албайт эмеспизби? Бирок терезелерди ачып, бөлмөнүн ар бурчуна 2-3 нымдуу сүлгүлөрдү койсоңуз, жыттан бат арыласыз. Алар тамекине жытын өзүнө сиңирип алат. Ошондой эле бир канча жерге шам күйгүзүп койсоңуз дагы жакшы жыйынтыкка ээ болосуз. Айымдарга кеңеш. Эстетикалык медицинанын көрүнүктүү доктурлары менен адистери түбөлүк сулуулуктун сырлары тууралуу бир катар жакшы кеңештерин берет. Аял заты аларды күнүгө пайдаланса, 2-3 айдан кийин жашарганын байкай алат. Беттеги макияжды туура тазалоо. Базар, дүкөндөрдө азыр ар кандай косметикалык каражаттарды кезиктирсе болот. Алардын ичинде макияжды тазалоо үчүн да каражаттар бар. Бирок бирөөсү бетке жакса, бирөөсү жакпайт. Андыктан кымбат баалуу косметикага акча короткондон көрө колдо бар айран, сүт, быштак сымал азыктарды пайдалануу оң. Бетти жууганда да жөнөкөй эрежелерди эстен чыгарбоо керек. Өтө ысык же өтө муздак суу менен бетти жууаш керек. Себеби тери стресске кабылат да тери түлөп кетет. Күн тартибин сактоо. Кечки саат 8ден кийин бетке ар кандай процедураларды жасоодон качыш керек. Бетти жылуу суу менен гана жууп, териге азыктандыруучу бет майлардан сүйкөгөн жакшы. Себеби кечки саат 8ден кийин дене эс алууга киришет. Ар кандай тазалоолор, маскалар терини эс алдырбай, тескерисинче тескери таасирин тийгизет. Түнкү бет майды да уктаарга 2 саат калганда сыйпаш керек. Маскаларды көп колдонбо. Үй шартында бетке жабылуучу ар кандай маскаларды болгону 5-7, кээде гана 10 мүнөт кармоо зарыл. Антпесе беттин териси дем албай, эртеси шишип кубарып калат. Масканы жөнөкөй суу менен жууп салган оң. Минералдык сууларды такыр эле жолотпош керек. Себеби минералдык туздар аллергияны пайда кылып, тери кургап кетет.